14, прошу прощения, трехпутевок автомобиля с огромной командой по всему миру. ВИП-директор компании Болтаева Джамиля Адыловна и, конечно же, ВИП-директор наш золотой Абдусахиб Харимович. Семья Болтаева, которая полчаса пользовалась. Байкешка ухтаватау. Как? Байкешка ухтаватау. Жолдан чарчап келді беле. Чакырсам шықпай қойды. Түні шыққанымызда. Кетіп қоймыз. Все. Может подойдет. Я могу говорить, да? Да. Или пока это? Ролик. Хорошо. Браво! Кто снимал видеоролик на Тайване? Мурат Балташевич, вы правильно сказали. Это пейзаж у нас в Кызылке. 50 миллионов там народ. 50 мың населениесі бар Кызылкай шаарынан. Мен Джамиля Болтаева. Ассаламу алейкум. Бүгінгі конференцияның қатысушылары. Сіздердің астыңыздарда сіздерге маалымат беріп тұрғандан өте қуаныштамын. Бүгінгі демалыш күніне қарабай, уақытыңыздарды аябай, ошол жерге бір қандайдыр жана Самат мырза айткандай жашоомду өзгөртсөм, денсаулык алсам, ошол жөнүндө маалымат алсам деп уақытыңыздарды коротпой келип бергениңиздерге өзүңүздөр кол чаап койсоңуздар. Мен Токтогулда биринчи жолу болуп турам. Мен Баткен областынын кичинекей, буганда кичинекей 50 миллион деп айтып берейин дедим. 50 мың населениясы бар кичинекей шаардан болом. Мына история успеха деп айтып атабыз. Мен бүгүн именно сиздер менен ушул ийгилик жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Ийгилик дегенде эмнени түшүнөбүз? Ким ийгилик? Игилик деген бул убакыт, наверное, да, не предупредили, но я знаю, да, регламент. Игилик дегенде бизде биринчи очередте денсаулык болуш керек, убакыт болуш керек, энергия болуш керек и акча да болуш керек, туурабы? Биз акча не самый главный деп айтабыз, бирок акча жок болуп калганда ошол самый главныйга айланып калат да. Ошондуктан ушул 4 компонентти, 4 элементти бир убакытта кайсы кандай жашыбызда бола алабыз ошондой. Эми эстеп көрүңүздөр, биз мектепте студент кездерде жүргөндө у нас очень много энергии, да, очень много времени, но бизде эмне жок? Денсаулык бар, бирок акча жок. Туурабы? Андан кийинки этап у нас уже более такой зрелый, да? Анда уже бизде акча бар, энергия бар, бирок убакыт жок. Андан кийинки этап, вот азыр биздин этап деп айта алам, бизден чоң 55 плюс и далее, да? Ошол убакытта бизде мен могу как смело могу сказать, да, что у нас энергия болот. Ой, наоборот, у нас акча бар, денсаулык бар, убакыт тоже есть, да, но энергиябыз жок болуп калат. Мен ушул именно мындай зрелый возрастка келди деген учурда мурда сетевик болуп төрөлгөн эмесмин да.
сетевик болом деп ойлогон да эмесмин. Бирок менин көз карашым именно сетевой бизнеске, именно БАДыга менин көз карашым нейтральный болгон. Ушул менин утугум деп ойлойм да. Көп эмелерге сетевой десе менен сразу оозумду жаап коюшат да. Сетевойду укпайм, БАДыны ичпейм деп айтышат. Но менде ошондой жаман ой болгон эмес. Мен, значит, иштеп атышабы, иштеш, байша берсин, ичип айыгып атабы, значит, айыга берсин деген нейтральный ойдо болгон учурда мен биринчи жолу сетевой бизнеске атамдын орусу аркылуу келип калганмын. Аллага шүгүр, атам аябай көп кайры оорубайт айтыш мүмкүн эле да. А так очень много букет болезней да было, и ошол оорулардан именно ушул БАДылар себеп болуп айыгып, анан менде мындай ишенбестикке уже себеп болгон эмес да. Себеби мен өзүмдүн жакындарымдан аябай сонун результаттарды алып, и ошол результаттарды өзүмдүн жакындарым менен бөлүшүп отуруп эле ушул деңгээлге келип калганымды мен өзүм билбей калдым да. Ошондуктан азыр мен кайрылгым келет залда жаштарга да, сиздерге азыр энергия бар, убакыт бар, ден соолук бар, сиздерге акча керек, туурабы? Ошол акча ушул жерде. Ошондуктан сиздерди бүгүн бул жерге ким чакырган болсо, ошол кишилерге кайрылып, ошолордун эмесине жабышып эле, давай мени да ийгиликке жеткир деп эле жабышсаңыздар, сиздерде 4-чү компонент акча дагы болот. Анан эми акчаны жаштар иштесин, менин убактым өтүп кетти, менин возрастым өтүп кетти деген жаштагы мына жердеги конокторго айткым келет да. Азыр именно у нас да акча бар, ден соолук бар, убакыт тоже бар, бирок энергия жок. Но сетевой бизнеске келсеңиздер ошол дагы болот да. Ошондуктан мен баарыңыздарды ушул именно сетевой бизнес деп коркпой сетевой бизнеске келгенче параллельно ден соолук менен кошо байыганды только биз сетевой бизнестен ала алабыз да. Мен мурда до сетевого бизнеса чеберчилик кылгам. Менин чаарымдагылар как чебер катары билишкен да. Азыр мына 10 жылдан ашуун убакытта мен бул только хобби болуп калды мага да. Путешествие дегенде мен Кызылкадан только Бишкекке чейин жолду билчүмүн. Азыркы күндө именно благодаря сетевому бизнесу 10дан ашык чет өлкөлөргө эс алып жолдошум менен чогуу иштеп жүрөбүз да. А мурда менде акча болгон, ден соолук болгон, убакыт болгон эмес, даже балдар менен чогуу дем алышка чыкканга. Ошондуктан ким азыр экиленип отурган болсо, ден соолук менен акча параллельно болот. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Чоң рахмат, Жамиля айым.